сабак визуал боюнча болмокчу. Так, азыр мен слайдты ачып алайын. Визуал бул эмне? Визуал көбүнчөсү ойлойт да баягы фото альбом сыяктуу сүрөттөрдүн топтому деп. Жок, визуал бул эң биринчи сиздин характериңизди, образыңызды чагылдыра турган сүрөттөрдүн же тексттердин топтому. Мисалы, ушул визуалды алып көрө турган болсок, бул жактан көрүнүп турат, визуал, SMM деген сөздөр. Демек, бул маркетингде, SMMде иштеген кыздын визуалы. Эмне экен, китеп окуйт экен. Демек, китепке сүйүүсү бар, модага кызыгат. Бул жакта бир эмен көтөрүп турат, бир статуэтка сыяктуу, демек, искусствого кызыгат. Анан ушундай өзгөчө бир жөнөкөй бирок өзгөчө стилде кийинген ушундай кыздын визуал экен. Ушинтип визуалды көргөндө эле баягы адамда ассоциация пайда болуш керек. Бул адам жөнүндө. Түшүндүңөр, бул адамдын характерин жана образын чагылдырган сүрөттөрдүн жана тексттердин топтому. Анан сүрөттөр аралаш болуш керек. Портретный, детальный, предметный, селфи-тальный. Азыр түшүндүрүп берем. Мисалы, кайра эле ушул астын карап көрөлүк. Мына бул портретный сүрөт деп койсок болот да, белден өйдө. Бул селфи сыяктуу экен, бул болсо ушундай коллаж. Бул болсо ближний план, бул болсо дальний план, алысыраак тартылган. Мына детальный, мындай части тела, кээ бирөө колун эле, кээ бирөө көзүн эле тартып коюшат го. Ушундай башы жок эле, мындай эле башын тартпай эле денесин тартып койгон. Бул болсо предметный. Бул жерде адамдын сүрөтү жок. Стул менен эле ушул күзгү сыяктуу ушундай нерселер турат. Предметный бул дагы. Бул дагы предметный десек болот. Бул эмне? Текст. Бул текст. Анан караңыздар. Баары тең миксовать этиш керек да, аралаштырыш керек. Селфинин жанына бул жактарына селфи койбойбуз. Предметныйдын жанына бул жактарга предметный койбойбуз. Текст койдукпу? Тексттин жанында тексттер жок, көрдүңүздөр, Дальныйдын жанында дальний жок. Портретныйдын жанында портретный жок. Анан ушул мындай шахматный түрүндө кетет да көп визуалдар. Мисалы, предмет шахматный түрдө предмет ушундай сыяктуучу. Кара, кара түстөгү кийими, кара түстөгү. Бул жер күрөң. Бул жактагы коллаждагылар да күрөң. Ушундай сыяктуу. Анан карасаңыздар, особый деле эч нерсе жок болгону, түстөрдүн айкалышы болгон. 2-ден 3-төн ашык түс колдонулган эмес. Бул мисалы өзүнүн кийимдери кара экен. Ушул свет дагы түс дагы күрөң сыяктуу орун алган. Бул жактагы дагы ушундай күрөң түскөн. Ак, серый болду. 4 эле свет. Ак, серый. Мына ак, серый, кара, анан ушундай күрөң. Карасаңыздар бүт бар эле мына ак, бул жерде ак, бул жерде ак, бул жерде ак, кара, күрөң. Китеп дагы ушундай түстө экен, кыздын плащындай болгон. Анан мындай карасаң сулуу көрүнөт дагы, бирок особый эч нерсе жок. Визуальный шум чакырбайт. Андан кийин мына визуалда жалаң текст, жалаң сүрөт болбош керек. Баланс болуш керек, анан воздух болуш керек. Мисалы, жалаң текстен жасай турган болсоңор, мындай көзгө сүйкүмдүү болуш керек да. Мына бул жакта текст. Анан сүрөттөр. Калгандары, мына предметный сүрөттөр, кыздын сүрөттөрү. Анан воздух деген эмне? Воздух бул ошо шум чакырбай бир визуалды шайт туруш керек да. Мына мисалы ушул воздух деп коет, боштук болуш керек. Тыгылыштырып эле баарын тыгылыштыра бергенде визуальный шум болуп калат да. Для восприятия мындай ар бир дизайн өзүнчө жакшы көрүнгөн менен ал целый ушундай визуалда жакшы көрүнбөй калат да. Мына бул жерде деле боштук бар. Ортосуна эле текст коюп койгон, кичинекей эле кылып. Азыр мына бул боштук десек болот, highlights дагы. Мына ушул жерде боштук жок да, көрдүңүздөрбү? Аябай мындай текст ушундай болуп кеткен да. Бирок бул деле сулуу көрүнөт. Бул жерде аябай түстөрдүн айкалышы жакшы эметилген да, колдонулган. Ошон үчүн демек бул ушул кыздын өзүнүн образын чагылдырган визуал болуп атат. Ошон үчүн визуалга аябай көңүл бурабыз. Анан мына визуал менен аватар, актуальный обложкалар айкалышып туруусу керек. Мисалы ушул жерде ала турган болсок, мына бул көрдүңүздөрбү, визуалдын түстөрүнө бул актуальный обложкалар да, булар айкалышып турат. Ушундай жашыл түстөр, ушундай күрөң, ушундай бежевый.
ушул жерде деле айкалышып турат. Мына бул жактагы сүрөт бул жакта да бар экен, бул жакта да бар экен. Бул дагы ушул түсү менен бул жака айкалышып турат. Бул жакта сүрөт бул жакта бар экен. Анан элестетип көргүлө, хайлайтска мына ушуларды коюп койдуңар дагы. Силердин визуалыңар ушундай болсо, бири-бири менен мындай конфликт болуп калат да, көзүң чуркап калат, адамдын көзү бул жака кетпей же бул жака кетпей. Общий ушул бир целостный картинаны түзүш керек. Визуалда 2 шрифт колдонуу жетиштүү болот. Анан 3 түс, 3, 4. Башка түскө плавный переход менен өтүш керек. Мисалы, түс алмаштырып атсаңар же шрифт алмаштырып атсаңар, мындай плавный переход акырындан өтүш керек да. Резко келип эле, мисалы, кызыл менен келип эле резко бир аябай күңүрт ушундай түскө өтүп кетпей, плавный переход кылыш керек. Анан визуал өзүңүздөр түшүнгөндөй индивидуалдуу болот, ар бир адамдыкы өзгөчө болот. Эми визуалдарды да бир карап чыгайлык. Түшүндүңөр, мына бул жерди ачканда эме экен, кыздын ушундай бир шарты жашайбы ушул сыяктуу, мына бир интерьерди жакшы көргөн, анан возможно ушул телефонго байланыштуу, китеп окуйт экен. Анан мына топ профессия таргетолог деп турат. Текстти көргөндө эле түшүндүк, ушул онлайн боюнча иштейт экен визуалдан эле. Удаленка для тебя, плюсы удаленный деп турат. Фриланста иштеген айымдын сүрөтү экен, визуал экен. Мына текст, детальный фото. Бул эме дальний. Бул болсо ушундай кадр экен, тоже дальний сыяктуу. Предметныйлар экен көбүнчө. Булардын баары предметныйлар. Анан мына кээ бирөө шаардын сүрөтүн коюшат, зданиялардын. Айылда жашагандар мына природа сыяктуу сүрөттөрдү коюшат. Бул дагы ушундай бир воздух сыяктуу кылыптыр. Анан караңыздар, тексттин жанында шахматный түрдө алганда 4 тарабында текст жок. Бул жеринде болсо жакшы мындай жакшы эле көрүнөт да. А эгер ушул текст бул жакта болсо, экөө катар туруп калып анча көрүнбөй калмак. Анан мына предметный, бул дагы предметный экен. Бирок баягы түстөрү сочетаться эткени үчүн жакшы көрүнөт экен. Бул сүрөт, мунун жанында адамдын сүрөттөрү жок. Предметный сүрөттөр, текстовый плашка. Кийинки визуалга өтсөк, мына ачканда эле бул ушундай бир жашыл түс болуп турат. Здоровый образ жизни алып барган ушундай бир кыздын сүрөтү экен. Мына баягы характерин чагылдырган сыяктуу болуп турат. Анан мына кыздын кийиминин сүрөтүнө бул фондор, тексттин фондору совпадать этип турат. Мороженныйдын, бул эменин сүрөт, бутылканын гүлдүкү баары тең окшош байкалышып турат да. Бул жерде деле өтө көп түс жок. Мына жашылдын кичине мындай темныйраак, светлыйраак оттеногу. Көрөң, мына бул даже загорелый телосы окшош экен. Көрөң, анан ак болду. Лишний эч нерсе деле жок. Анан мына детальный, кыздын колу эле, көзү эле бул жакта ушундай чоңураак болуп турат. Көбүнчөсү детальный сүрөттөр экен. Предметный, мына текстовый плашкалар. Бири-бирине карасаңар эчтекеси жакын эмес. Мына текстовый плашкалар алыс турат. Анан актуальныйлар айкалышкан. Анан текстовый плашкадагы атайын дизайн сыяктуу жазылган рукописный шрифт менен, астыңкысы ушундай засечка шрифттер менен. Бул жерде да ошондой. Бул жер важныйраак тема окшойт, аябай жакшыраак болуп калат экен. Эмедеги визуалдагы важный постторду ушинтип текст менен бөлүп койсоңор болот. Визуалга чыгарып. Анан мына бул жерде бул визуалды силер жасай аласыңар. Болгону бул жерде түстөрдүн айкалышы. Түстөр аябай жакшы айкалышкан. Биринчиден, экинчиден дизайн жакшы да бул жерде. Мисалы, ушул дизайнды силер жасаганды билесиңер. Кыздын сүрөтүн коюп, установить как фон деп туруп, прозрачность азайтасыңар. Андан кийин бул жака Instagram пост алып келип туруп, Instagram постко рамка коюп туруп, на задний план деп, ушундай тегиздеп алып туруп, рамканын ичине кыздын сүрөтүн салып коесуңар. Мына бул эффектин деле жасаганды билесиңер. Тексттерди жазып чыгасыңар, контур бересиңер, ортосунда основной текстти коесуңар, кайра контур бересиңер. Андан бул жерге рукописныйга жазып коесуңар. Муну деле жасаганды билесиңер. Линия, бул линия эмес, мындай прямоугольникти мындай ичкертип туруп узун кылып алган. Линия түстөрүн гана алмаштырып, рабочий чат, мына чат деген сөздөгү азыр кичине чоңойтоюн. Ушул чырмалышкан текстти жасаганбыз жана белги менен. Не деле Love and Hope деген дизайнды жасаганда ушинтип чырмалышкан текстти жасаганбыз. Бул деле ошо виды заработка деп жазып алган артына. Анан кыздын сүрөтүн алып келген, бул жерге текст коюп койгон. Бул жөн эле кыздын сүрөтү экен. Бул деле работай дома деп жазып алып туруп, кыздын сүрөтүнүн фонун жогап келип коюп койгон. Анан арткы фонду алмаштырып койгон. Бул деле оңой эле. Булар рамка бар болуш керек эле ушундай канвада. Ушулар. Анан муну да билесиңер жасаганды, круглый текст бергенде.
ошол текстти жазып чыгып туруп эле фонго мына чекелердин ичине прозрачность алып салып анан кыздын сүрөтүн алып келип койгон. Бул нерсе болсо овал деп издейсиңер, если канвадан жасап калсаңар. Овалды коесуңар, штрих код деп издейсиңер, штрих кодду коесуңар, үстүнө текст жазып, текст деп коесуңар. Анан градиент бар экен кичине. Ушуну деле жасаганды билесиңер. Бул фон, анан ушул прямоугольниктерди ичкертип коюп аласыңар дагы. Кыздын сүрөтүн алып келип туруп, прямоугольниктин могу бирөөсүн вперед кылып коесуңар. Переместить вперед болду. Бул деле ошондой. Кыздын сүрөтүн алып келиптир. Анан прямоугольникти алып келип астына койдуңар. Текстиңерди жазып алдыңар дагы. Кыздын дагы бир сүрөтүн копировать этип туруп эле мындай колун ушундай чыккан эффект берип койдуңар. Ушул нерсени билбейт экенмин, кантип жасайт экен чындыгында. Бул болсо чырмалышкан, текстке чырмалышкан, муну да билесиңер. Эң негизгиси түшүнүңөр, эң негизгиси бул түстөрдү айкалыштыруу, анан шрифттер. Ушул жерде деле, мына бардык жерде эле бир эле шрифттер колдонулган да. Анан фото альбом кыла бербейбиз. Текст аралаштырабыз, воздух аралаштырабыз. Анан ушул жерден Pinterest айта кетейин. Pinterest мына ушундай Pinterest деген программаны көчүрүп аласыңар. Анан бул жерде кандай иштейбиз? Мына бул поиск дегенди басабыз. Анан өзүбүзгө керектүүлөрдү издейбиз, бул жака жазабыз. Мисалы визуал Instagram деп жазыптырмын. Анан мына ушундай түрү менен чыгат. Жаккан визуалды алып, ошону референс кылып жасай бересиңер. Визуал көрдүңөрбү, ар түрдүү индивидуальный болот. Мисалы бул бир ювелирный магазиндин визуалы окшойт. Жалаң эле шакектерди, сөйкөлөрдү коюп алып эле тарта бербейбиз мына. Бул жерде да түстөрдү айкалыштырабыз. Биринчи шакекти мындай кылып чоң кылып тартып алыптыр, мына воздух, размытие бериптир. Ушундай кылып визуал өзү бул жакта да воздух бар экен, бул жакта детальный экен. Ушундай творческая работа десем болот да. Анан муну ачканда ушу суунун жээгинде жашаган, суунун жээгиндеги шаарда жашаган, жаныбарларды сүйгөн, ушундай бир квартирада жашаган, возможно, ушу спорт менен мындай өзүн караган, арттоо, балким ушул боюнча ушул тараптагы бир же иштеген ушундай бир кыздын визуалы экен, көрдүңүздөр э, ушинтип эле визуалды ачканда эле баягы адамдын характери, атмосфера передаваться этилиш керек да через визуал. Мына ушундай кылып кошуп коюптур, предметный. Анан ушундай мисалы сумка, ноутбук өзүңөрдүн нишаңарга жараша да. Повар болсо мисалы, повар болсо же маникюр болсо, жалаң эле маникюр болсо карап берейин, ошо жалаң эле тырмактын сүрөтүн киргизе бербейт. Мастер маникюра деп. Көрдүңүздөр э? Ушундай бир процесс работы ачканда тырмакка байланыштуу нерсе экен деп түшүнүш керек да. Бул жакта кайчылар маникюрга тиешелүү, лактар, бул да ошо маникюрдун эмесине тиешелүү жана болот го ушундайлар. Бул өзүнүн ушу инструменттери, перчатки кийип, демек бул баягы стерильно иштейт экен. Ушундай работасы, кийген халаты, предметный баары аралашкан да. Анан түстөр, бул жакта деле ошол эле түстөрдүн айкалышы, оттенактар, фон. Анан көбүнчө байкайм мен жалаң эле ушундай работаларын киргизе беришет да. Анан жалаң тырмак болуп, мастер маникюрдун страницасына кирсең, адам чыгып кетет. А ушундай страницага кирсе, балким катталат, ушул жерде калат. Баягы визуал менен адамды өзүнө тартса болот. Мына бул визуал мисалы жалаң сүрөттөрдөн турат экен. Бул жерде текст жок. Демек бул бир блогерлик болушу мүмкүн. Ал эми эксперттер көбүнчө ушундай текст аралаштырабыз. Себеби блогер болуп болгондон кийин бизге посттун темасы маанилүү. Келген адам биздин постторду кандай болуш керек, жөн эле сүрөттөрүбүздү көрүп эмес. Мына бул дизайндердик окшойт, дизайн совет. Как потерять клиента дейт, клиент жөнүндө. Бул кандайдыр бир игра уюштурган окшойт. Дизайнер лент дейт. Сторис дейт. Ушуну деле фону жок сүрөт, артында градиент, мына кнопкалар. Бул круговой эффектти жасаганды билесиңер. Бул сөздү жазып коесуңар. Визуалга өтө көп, эксперт үчүн визуалга өтө көп сүрөттүн кереги жок. Мына мунуку портретный эле сүрөттөр экен. 12 посттук визуалга 2, 4, 5 эле сүрөт бар экен. Ошол деле жетиштүү болду. Түстөрдү айкалыштырып эле жакшынакай жасап койсо. Ушинтип Pinterest'ten карасаңар түрү менен чыгат. Мына бул ачканда эле кыздын бир характери передаваться этилет да, ачсаңар эле. Мода ушундай сыяктуу, стиль ушуга жакын. Сиздердин визуалыңарда ачканда эле баягы эксперттүүлүгүңөр көрүнгөндөй визуал болуш керек. Мына бул кыздыкын ачканда Instacool деген бар го, жанагы бизнес скул эле, школа сыяктуу. Бул деле жанагы кыздыкындай экен. Бул болсо жана рамка бар го, ошол рамка окшойт N деген тамга. Биз салгандай салып туруп, анан ушу чыккан тамгадан чыккан эффект бериптир. Могу нерсени деле жасадык. Анан мына бияктан деле чыгат. Мына коллаж койсоңор болот. Билбей атсаңар, бул жака крупный план.
общий, средний план, дальний план, сверхкрупный план, мындай колун эле ушундай коюп коет го, портретный, ушинтип бул жакта деле подсказкалар болот. Мына бул жерде деле особо эч нерсе жок, болгону түстөрдүн айкалышканы, анан сүрөттөрдүн мындай миксовать этилгени да, предмети кошулганы, селфи кошулганы, мына портретный кошулганы, общий план кошулганы. Моя история дейт көбүнчө. Моя история дейт. Обо мне, мен жөнүндө дегенде ушинтип эле текст менен жазып коюш керек, себеби силер экспертсиңер, эксперттин баракчасына кирген адам ар бир посттун ичине кирип, бул постко азыр буга кирип баягы силер жөнүндө информацияны издебейт. Ошон үчүн баягы барактап атып эле обо мне деген ушундай постко такалгыдай болуш керек да, көзгө көрүнүп туруш керек ушундай болуп. Ошон үчүн обо мне дегенди көбүнчө же сүрөттүн, мисалы бул сүрөттү койсоңор ушул сүрөттүн жанына жазгыла, же ушундай кылып текстовой флешка коюп койгула. Анан ушу визуалда көбүнчө нишаңарга байланыштуу нерселер болуш керек. Азыр да power визуал дейм. Көрдүңүздөр, жалаң эле бул тамактардын сүрөтүн киргизе берген эмес, жалаң эле өзүнүкүн киргизе берген эмес. Мына формасы, процесс работы көрсөткүлө дейт го баары эле. Мына бул да процесс, камыр жүрүп атканы. Өзүнө керектүү, ошо нишасына керектүү, мына жумуртканын сүрөтү, меню жазып аткандыр, балким эс алып отургандыр. Повар жөнүндө ушундай там реставрация жөнүндө китеп окуп аткандыр. Ушундай ачканда эле бизге түшүнүктүү болуш керек. Эмне визуалы, эмне жөнүндө кандай бир атмосфераны передавать этилип туруш керек да. Мына мен повармын деп эле Кыргызстанда көбүнчөсү тамактарын эле тамак чыгара берсе, баягы кирген адам ошону карагысы келбейт да. Мисалы ушул визуалга токтотуңар. Инстаграм алгоритми ушундай, баракчада көп отурсаңар, ошол баракчаны сиз үчүн кызыктуу деп эсептейт. Көп адам баракчаңызда отурса, ошол баракчаны Инстаграм үчүн кызыктуу деп акыбатыңарды көтөрөт да Инстаграм өзү. Анан эми для интереса эле көрүп көрөлүк, ушул баракчаны караңыздар дагы. Повар деп жазып көрөлү. Анан ушул баракчаны караңыздар. Бул деле ар бир пост өзүнчө жакшы көрүнөт карагыла. Бирок общий планда алганда шум бар да. Түстөрдө айкалыш жок, бир аябай визуальный шум бар да. Баягы бул баракчага адам ар бир посту көрүп көрүп эле аны тамактары жакшы экен деп катталбаса, бул деле жөн эле поиск болуп көрүнөт да. Анан ушул баракчаны алып көргүлө, кандай көрүнөт экен. Айырмасын көрүп алдыңыздар, мына. Түшүндүңүздөр, түстөрдү айкалыштырыш керек, атмосфераны передавать этиш керек, личный бренд болсо ошол характерди передавать этиш керек. Так, Pinterest боюнча до конца айтып кетейин. Анан бул Pinterest'тен эмнелерди караса болот? Таплинг боюнча, актуальныйга, обложка боюнча болгон нерсени поисктен жазып издейсиңер. Анан мисалы ушул нерсе силерге жакса, бул жерде 3 точканы басып, бул жерде скачать изображение деп скачать этип алсаңар болот. Азыр мисалы ушул нерсе жакса, ушундай кылып басып скачать изображение деп скачать этип алсаңар болот. Анан телефонуңдун памятин толтурбайм десеңер, сохранить дегенди басасыңар. Анан бул жерге альбом кошуп алсаңар болот. Бул силердин профилиңер, анда создание доски деп. Мына мендеги доскалар бар экен, альбомдор, SMM элементы дизайна, идея метрики деген метрика жазып аткандагы ушундай альбомдорду түзүп алып, анан SMMге тиешелүү болсо SMMге, дизайнга тиешелүү болсо дизайн папкаңарга, анан болбосо өзүңөр ушул создание доски деп жазып туруп, мисалы визуал же таплинг деп жазып туруп ушул жерге сохранить этип бересиңер дагы. Кийин издегенде галереяңыздан забивать этпейт да, телефондун памятин забивать этпейт. Анан бул жерде дагы бир нерсе бар. Ушул поисктти басып туруп, мисалы бир сүрөт жаап калды ушул визуалдын ичиненчи. Же бир визуалыңарга бир элемент жетпей атса, мисалы ушуну скачать деп алып, сохранить этип алабыз. Анан уну галереядан кесип алалы. Кесип алып, мисалы ушул жаап калды дейлиби. Ушинтип кесип алабыз. Обрезка алганда өзүңүздөр көрдүңөр, эмеси сапаты жоголо түштү. Эми Pinterest'тен кандай кылабыз? Ушул эле поискке барабыз. Анан ушул жерде бул жака эчтеке жазбай эле, бул жерде камеранын сүрөтү турат го. Ошону басып туруп, бул жерде галереядан жаңы эки сүрөттү таап келип алабыз. Эми караңыздар, ушуга окшош сүрөттөрдү чыгарып берет. Көбүнчө оригиналын чыгарат. Ушуга окшоштун эле. Анан ошонун жакшы сапаты менен көчүрүп аласыңар мына. Ушуга окшош болгон сүрөттөрдү чыгарып берет. Ушинтип издесеңер болот. Эгер эмне деп издейм деп названиясын таппай атсаңар, ушундай кылып издесеңер болот. Анан өтө маанилүү нерсе, Pinterest бул авторлордун портфолиосун жайгаштырышат да. Булар мисалы бул свободный визуал дейт. Визуал жасаган автордун визуалы, ошондой эле башка сүрөттөр деле болсо, бул жерге авторлор өздөрүнүн жумуштарын жайгаштырат. Мына бул деле итальянча ушул сыяктуу окшойт. Бул балким фотографтыр,
бул эмне демек? Булардын автордук укугу бар. Бул нерселерди алып, көчүрүп алып, көбүнчөсү ушул нерсени туура эмес кылат. Инстаграмыбызга кое албайбыз. Дизайныбызга, тапинкебизге кошпойбуз. Себеби бул нерселердин автордук укуктары бар. Эгер мындай масштабный болсо, бул нерсеге жоопкерчиликке тартканга булардын акылары бар. Эми бизди баягы Кыргызстандан Инстаграмга киришпесе деле керек. Негизи бул жерден албайбыз. Инстаграмга коюш үчүн көбүнчөсү эми курстарда окутушат да, ошо Pinterest'ten алып койгула деп. Бул өтө туура эмес нерсе. Мен силерге фотостокторду бердим, Pixabay деген. Ошол фотостоктон алабыз. Анан көбүнчө Инстаграмда Pinterest'ten алып кое беришет, бирок бул Pinterest'ten алган нерсе туура эмес. Эми жагып атса алып коюп алгыла, бирди экини визуалыңарга такыр толуктай албай атсаңар. Бирок дизайнга, таплинкке кошпогула. Анткени бул авторлордун өздөрүнүн портфолиосун жайгаштырган жер. Площадкада Behance деген бар, ал Behance боюнча мен өзүм деле колдонгонду жакшы түшүнбөйм, ошон үчүн мен Pinterest'ти көп колдоном. Анан эгер аябай эле сүрөт, мисалы жумуртка жөнүндө сүрөт койгуңар келип атса, лучше барып бесплатный фотостоктон алгыла. Бул дагы ушундай визуал экен. Чек-лист окшойт. Эми жасап алган визуалыбызды каяка жайгаштырабыз? Биринчи лентаны пландап алышыбыз керек. Мына любой эле мисалы азыр мына жакта Профтимов деген бар эле, мен СММ окуган школа. Көрдүңүздөр визуалында көк цвет, көк түс боюнча колдонулат. Бул корпоративный түсү демек школанын. Анан баягы экспертный блог болгон үчүн көбүнчө тексттери жайгашкан. Мына боштук деп ушуну айтып аткам. Боштук депчи. Анан мына предметный. Анан бул жайгаштырардан мурун мисалы пландап алабыз да. Көрдүңөрбү, бул шахматный түрдө жайгашкан экен тексттер. Мисалы бул жактагы жаңы жылда киргизилген посттор аябай эме болуп калыптыр да, уже шумный болупчу, бирок ушул деле гармоничный көрүнөт экен. Түстөр айкалышкан үчүн. Даже Дед Мороздун шапкасынан бери өздөрүнүн корпоративный түсүндө алышыптыр. Мына. Анан ушундай көбүнчө шахматный түрдө болсо, беспроигрышный вариантта шахматный түрдө текст сурет кылса болот да. Же болбосо текст работа, мисалы текст работа кылып көрдүңөрбү? Анан бул нерсени биринчи пландап алышат. Мисалы ушундай жайгаштырабыз деп пландап алып туруп, анан бул жака киргизип баштайт. Кайсы жерден пландайбыз? Превью, анан in preview деген эки приложение бар. Приложениялар көп эле, негизи мен колдонгондор ушулар да. In preview мына ушул. Буга кирсеңер өтө осторожно болгула. Мен бир кнопкасын туура эмес басып алып, жайында 2000 сом төлөп калгам. Көрсө платный версиясын басып алып турдум. Только free деген англисчеден бесплатно деген сөз, ошону баскыла. Анан preview деген мына ушул. Превьюну колдоном. Көчүрүп аласыңар, регистрация кыласыңар, бирок төлөй турган эч нерсесин баспагыла, эгер картаңар байланып болсо. Анан мына мен бул жака визуал пландаптырмын, өзүмдүкүн. Бул жака сүрөттөрүңүздү киргизесиңер, анан мисалы мына плюс дегенди басып, анан library деп турат го, ушуну басасыңар дагы, разрешить дейсиңер дагы. Ушинтип сүрөттөрдү киргизе аласыңар бул жактан, галереядан. Допустим, киргиздик деп коелу. Анан мисалы могу нерсе кереги жок болсо, мына меники деле шахматный болчу экен. Бул жылдырыптыр. Анан мисалы муну кармайбызды зажимать этип туруп, мынтип алып келип ордун жылдырабыз. Мына эми шахматный болуп калды. Бул жерде деле ашык эч нерсе жок. Болгону ошо түстөр, ушундай бир бежевый, серый сыяктуу, шахматный түрдө. Анан ошо лиловый, койноктун түсүнө окшош да, ошондон фондо ошондой кылып. Бул ошо түстөрдүн айкалышынан берген түс болчу. Анан мына мынтип кармап жылдырып алабыз. Кереги жок болсо, такырын басып койсоңар дагы, астында удалить деген бар, ошону менен удалить этип койсоңар. Блоконун ордун алмаштыра турган болсоңар, мынтип келип туруп эле бияка коюп койсоңар да, муну кайра алып барып койсоңар. Ушинтип пландап аласыңар биринчи. Анан көзүңөргө жактыбы ушундай көрүнүш? Жакса, ушул нерсени киргизип баштайсыңар Инстаграмга. Мен 9 пост, 12 посттун баарын бир күндө киргизбейсиңер да. Ошон үчүн могул жактардан баштап киргизип баштайсыңар. Бул жакта сүрөт биринчи туруш керек да. Демек ушул сүрөттү галереядан Инстаграмга биринчи киргизесиңер. Анан ушинтип киргизип аласыңар. Визуалды ушинтип пландайбыз. Пландап туруп анан киргизебиз. А то жаржайт эле киргизе берсеңер, визуалыңарда жаржайт болуп калат. Бул мурда пландаган окшойм мына. Жылып кеткен да. Ушинтип жылдырып туруп. Мындай коюнчу. Ушундай кылып жылдырып пландап алабыз дагы даярдалган визуалыбызды. Анан көзгө кандай көрүндү? Анан сразу эле киргизип баштабай, бир күн дизайнды жаап коюп, эртесин кайра ачып карап көргүлө. Эртесин көзүңөргө башкача көрүнүп калышы мүмкүн. Анан визуал индивидуалдык, ар бир адамдын
ар бир нишага байланыштуу, ар бир бизнестин салон красоты болобу, кафе болобу, бренд болсун, ар бир бизнестин визуалы индивидуалдуу болот, түшүнүңөр. Мисалы карап көрөлү брендтерин, ушул деле бренд десек болот. Оонукун карап көрөлү. Бул билебиз, аябай яркий, розовый, ошол өзүнүн корпоративный цветтерин колдонгон. Көбүнчө брендтер, биринчи брендтер колдонот да, ошон үчүн брендтерге дагы жазылып койгула. Меники бул баягы молодежный көрдүңөрбү, баягы булар демек жаштардын поколениясына басым жасайт, аябай ушундай яркий бир тинейджер деп коет го, ушундай бир эмелерин, подростоктордон ушундайларга басым жасайт экен да. Демек максаттуу аудиториясына ошондойлорду тарткылары келет деген. Мага ошо Borjomi деген брендке жагат. Чыкпай атат азыр. Мына көрдүңөрбү, аябай особый деле эчтеке жок болгон логотиптеги сүрөтү, анан өздөрүнүн ушу корпоративный түстөрү, анан бүт эле ошол түстөр, болгону түстөр. Бул жака свет, бул жакта дагы цвет ушундай. Мындай тексттер, визуальный эксперимент депчи, көзгө урунуп турат да, деп кирип ачып карагангачы. Бул баягы бесконечный лента мода болуп кетти го, ошол убакта киргизилгендер окшойт. Азыр бул нерсе актуальный болбой калган, ушундай бесконечный лента. Трендтен өтүп калганда антитренд болуп. Мына особый эч нерсеси жок болгону ошо түстөр да, түстөр мына Borjomi'нин сүрөтү, ичип атканы, баягы адамда эмоция чакырат да, суусагың келип, ичкиң келип. Мына бул деле ошо көрдүңөр, дальний план, детальный кылып ушундай кылып жайгаштырышыптыр. Мына аватар менен, актуальный менен айкалышып турат. Демек визуал индивидуалдуу болуш керек. Образды брендтин бир кандайдыр бир ценностторун, баалуулуктарын передавать этип туруш керек. Мына Borjomi'нин баалуулугу эмне? Бул суусундук, мына ачканда эле баягы көрүнүп турат да. Суусуну канып отурган кыз ушул сыяктуучу. Анан ушундай сыяктуу SMM адреси болуп башка мисалы эмне бар эле? Оюнчук магазиндерге, салон красотага визуал жасасаңар, ошол нерсенин брендтин баалуулугун передавать этиш керек. Ошондуктан бул өздүк иш болот. 9 постко визуал жасайсыңар, кааласаңар ушундай кылып текстовой менен жаса ала, кааласаңар домашний заданияга Pinterest'тен көчүрсөңөр болот. Кааласаңар ушундай кылып сүрөттөр менен жаса ала, кааласаңар сүрөт менен аралаштыргыла текстти, бирок самый главный ушул визуалда колдонулуучу эрежелерди, текстти миксовать эткиле, сүрөттү, предметныйды, портретныйды, түстөрдү айкалыштыргыла. Актуальныйды уже жасаганды билесиңер, актуальный менен айкалыштыргыла. Ошентип айкалыштырып жаса ала. Анан силер клиентке визуалга заказ алып калсаңар, ушул жерде жасап пландайсыңар дагы, ушуну скриншот кыласыңар. Галереяга келип, жаңы элеки скриншот кылып алган нерсени кесип алабыз. Мисалы 9 постко жасадыңарбы, 12 посткобу. Мисалы ушундай кылып кесип туруп, өйдө жак калып калды. Ушундай кылып кесип аласыңар дагы, сохранить дейбиз. Ушул нерсени клиентке жөнөтөбүз. Мына ушундай болду визуал, подтверждение кыласыңарбы деп.